Бүгін 25-ші сабақтабыз. Барған сайын сабақтарыбыз эми татаалдап баштайт. Бүгүнкү тема айо, ойо, хейо деген мүчөлөрдү өтөбүз. Азыр мен силерге биринчи мисал окуп берем дагы, анан ошол мисалдын негизинде түшүндүрүп беремин. Анда эмесе кеттик. Мисо, 지금 뭐 해요? азыр эмне кыласыз? Нана, 영화를 봐요. кино көрөм. Байкадыңызбы, бул жерде 지금 азыр, 뭐 эмне, 해요 кыласың. Жоопто 영화를 кинону, 봐요 көрөм. кино көрөм деди. Бул жерде 해요 жана 봐요 этиштери. Азыр ушул этиштерди кантип жөндөйбүз? Мен барам, мен көрөм деп кантип айтабыз? Бизге муну үчүн айо, ойо, хейо деген мүчөлөрү жардамга келет. Мисал үчүн тоңса деген этиш корей тилинен. Этиштерди дайыма башталгыч формасы болот. Башталгыч форма, мисал үчүн кыргыз тилинде бар у, кел үү, жет үү деп атабыз. Корей тилинде дагы ошондой эле. Көбүнчө сөздүктөрдө дайыма сөздүн башталгыч формасы жазылат. Пода көрүү, мокта же, хада кылуу. Сөздүктөрдөн ушундай издейбиз. Жана бир этишти биз атап атканда дагы баруу, келүү деп ушинтип башталгыч формасын колдонобуз. Корей тилинде дагы башталгыч формаларда мүчө бар. Да. Бардык этиштердин аягы да менен бүтөт. Кыргыз тилинде бар у, жет үү, көр үү. Бирок биз сүйлөп жөндөп атканда мен мектепке бар у деп сүйлөбөйбүз. Уларды алып салабыз. Ал эми тамыры болсом оригиналы сөздүн уңгусу калат. Жана корей тилинде бул айо, ойо менен жөндөйбүз. Мисал үчүн пода көрүү аркасына айо же ойону алып келип эле улаштырып коебуз. Кайсы учурда айону коебуз, кайсы учурда ойону коебуз. Азыр муну дагы түшүндүрүп берем. Мен мисал үчүн пода биринчи этиш турса, мен телевизор көрүү деп сүйлөсөм, кыргызча эч ким түшүнбөйт. Көрөм деш керек. Ан үчүн пайо болуш керек. Пайо, мокта же, жейм болсо, мок, ойо. Хада этиши автоматически хейо болуп өзгөрүп кетет. Бул жерде айо, ойо уланбай, жөн эле хада деген укканда эле автоматически хейо деп өзгөртүп салабыз. Бул жерде үндүүлөр аябай маанилүү. Сабактын башында үндүүлөрдү жакшылап жаттап калгыла деп ошон үчүн айткан болчумун. Үндүүлөр ачык жана жабык деп эки түргө бөлүнөт. Эгерде мына бул палочка оң жакта карап турса жана асманда карап турса, анда айо келет. Эстеп калдыңыздарбы? Оң жакта карап турса, биз оң кол менен тамак жейбиз. Асманда карап турса, бул ачык үндүү, ошондо айону улайбыз. Пода көрүү. Көрөм десек, П-о, айону алып келип коебуз. Пайо болуп калды. Корей тилинин ушунусу жакшы. Бул жөндө бардык жактарга мен, сен, биз, силер, аларга кете берет. Кыргыз тилинде мен көрөм, силер көрөсүңөр, биз көрөбүз, татаалыраак. Эгерде жабык үндүү дегенде сол жакта карап же жерди карап турса, анда ойону эле келип улап коебуз. Жабык үндүү дегенде жана ачык деп оң жана асман дебедимби? Ошонун эле тескерисинчеси да. Сол жакта карап турса, же жерди эңкейип карап турса, мына мокта деген сөз карагыла, мок. Үндүүнү карайбыз. Бул жерде үнсүздөр маанилүү эмес, үндүүнү карасаңар, сол жакта карап турат. Ошондуктан ойону алып келип коюп коебуз. Мок, ойо ушул бойдон эле келип туруп калат. Эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондо бул жейм деген сөз болуп калды. Же жейт, же жешет. Ал эми хада сөзү, бул жерде атайын эреже жок. Жөн гана эстеп эле калыңыздар. Хаданы эле көргөндө биз хейо деп сүйлөп баштай беребиз. Кылуу. Ушул этишти аябай жакшы эстеп калыңыздар. Анткени келечекте бул сөздү аябай эле көп колдоносуңар. Көптөгөн этиштердин аягы хейо менен бүтөт. Жана сүйлөп атканда дагы хейо менен көп сүйлөйбүз. Ошондуктан азыр эле бул этишти жакшылап жаттап калгыла. Хейо, кылуу же бир нерсени этүү деп да сүйлөйбүз. Эми дагы бир жолу ушул мүчөлөрдү азыр коюп туруп машыгып көрөбүз. Кайталаймын. Үндүү тамга ачык болсо, айону улайт экенбиз. Пода, пайо.
үндүү тамга жабык болуп калса оёну улайт экенбиз. Мокта могойо. Эгер этиштин аягы хада менен бүтсө, автоматически хейо, ундоң хейо. Ундоң бул спорт, этиш сөз кадимкидей эле спорт. А эгерде хейону уласак, спорт менен машыгуу болуп калат. Мындан башка дагы эрежелер бар, бирок бүгүнкү сабакта ачык үндүү жана жабык үндүү жана хада деген ушул этишти үчөөнү эле жакшылап эстеп калсаңар, бул эң негизги фундаменти болуп эсептелинет. Калган эрежелерди сабак учурунда дагы акырындан түшүндүрүп баштаймын. Келгиле, йонсып, машыгуу. Баса ушул жерде бир сөз бар. Салда жашоо. Эгерде мен жашайм же ал жашайт десек кандай кылабыз? Даны сразу эле алып салабыз. Жаш о деген сөз, эки ону биз колдонбойбуз. Кантип жөндөйбүз. Жөндөп атканда жаш айм деп сүйлөйбүз. Ачык үндүү болгон үчүн ачык айону алып келип койгондо сал айо болот. Бирок айону койдон мурун ры пачимде туруп, рыдан кийин үндүү келсе, үстүнө алып чыгып кетет дегеме. Сал айо эмес, сарайо, жашайм. Бишкекке эсе сарайо, Бишкекте жашайм. Када баруу, бир жака басып баратканда даны алып салабыз. К өзү калып калды. Ачык үндүүбү, жабык үндүүбү? Үндүү оң жакта карап турат, ошондуктан айону эле алып келип коюп коебуз. Када баруу, барам, барабыз, барышат деп сүйлөсөк, кайо. Кайо. Оңой эле экен? Кореяга барам десе, Хангукэ кайо. Түшүнүктүү болду. Эми тескерисинче келүү. Бир тараптан бир тарапты көздөй келе жатсаңыз, о да, даны алып салдык, о жалгыз эле калып калды. О ачыкпы? О ачык, анткени асманда карап турат, Онун аркасына айо келет анда. Вайо. Вайо. Келем. Дагы бир сөздү, пачым бар сөздү алып келейин. Шитта. Жуу. Ты болуп окулуп атат, пачимде шитта. Таны алып салдым дагы. И. Жабыкка киреби, ачыкка киреби? Албетте жабыкка кирет. А менен одон башкасынын баардыгы жабыкка кирет дегем, Ошон үчүн оёну алып келип улашыбыз керек. Шит. Даны алып салдык дагы. Оё мүчөнү алып келип жөндөдүм. Бул жуу деген эдиш. Жууйм десек, шис оё. Шис оё. Сы үстүнө чыгып кетти. Пуда үйрөнүү. Уну карайбыз. Үндүү жерди карап турат, жабык. Ошондуктан оё келиш керек, Түшүнүктүү болтабы? Ону алып келип туруп эми улап коебуз. Кандай болуп калат? Бир өзүңүз карап көрүңүз, анан мен жоопту айтайын. Пуда үйрөнүү. Бир нерсени корейче үйрөнүү мисалы үчүн оёну алып келип улап койсок, воё. Эгер сиз дагы воё десеңиз, анда туура айттыңыз. Коңбу хада. Окуу. Мектепте окуйм, университетте окуйм деген сөз. Аягы хада менен бүтүп атат. Эсиңердеби, хада болсо эмне болот эле? Хейо. Коңбу хейо. Кореяда окуйм. Хангукэсо коңбу хейо. Ил хада. Иштөө. Ил бул жумуш, хада иштөө. Көрдүңөрбү? Хаданы көп колдонушат деп айтпадымбы, жана хада иштөө, иштеймин. Же ал иштейт десек, ил хейо. Ил хейо. Мына, биз азыр ушул сөздөрдүн баардыгын жөндөп чыктык. Эң жакшы жери, бизге жакшы жаңылык. Корей тилинде мен, сен, ал, биз, силер баардыгына эле ушул сөздөр уланып, колдонуп, жөндөлүп кете берет. Биз көрүтабыз. Урига паё, но кайо, ури сарайо, могойо, шисойо, 배워요, 운동해요, 공부해요, 일해요 деп эле колдонулуп кете берет. Кийинки сабактарда мен силерге айо ойо эрежеси дегенде эле дароо ушул эрежелерди эстеп калыңыздар. Бул сабак боюнча дагы бир кошумча сабак болот. Азырынча ушул эрежелерди эстеп калып, башка дагы этиштерди өз алдынча жөндөп көрүңүздөр. Ушундай кылып ачык үндүү, жабык үндүү жана хада кылып жөндөп жазып көрүңүздөр. Калган эрежелерди мен силерге кийинки сабакта дагы
айтып беремин. Айо ойо мүчөсү көбүнчө келер чакта жана адатта дайыма кайталанган кыймыл аракетти билдиргенде уланат. Дагы бир жолу машыгып көрөлүк, эми кичине узунураак сүйлөм беремин. Карагыла. Нананын 한국 어를 배우다. 나나 корей тилин, 한국 어 деген корей тил, 한국 어를 корей тилин, эмнени корей тилин болду. 배우다 үйрөнүү. Эми биз сүйлөбөйбүз, нана корей тил үйрөнүү деп койсок кыргызча кимге түшүнүктүү болот? Ал үйрөндүбү же үйрөнөбү? Ошондо бизге айо ойо мүчөсү жардамга келет дагы. Нананын 한국어를 배워요. Эми сүйлөгөнүбүз толук болду. Нана корей тилин үйрөнөт. 미소는 지금 친구를 만나다. 미소 азыр досуна жолугуу деп койду да. Кимге жолугат? Досу, 친구를 болду. Эми ушул жерде досуна жолугат, жолугуу эмес, жолугат десек, 만나요. Анткени айо болду, ачык үндүү болгон үчүн. 다니엘은 매일 운동하다. 다니엘 매일 деген күндө, 운동하다 спорт менен машыгуу. Даниэль күндө спорт менен машыгуу дебейбиз. Машыгат. 운동해요 болду. Түшүнүктүүбү? Кийинки сүйлөмдө карап тургула. 저는 내일 약속이 있다. 약속 деген өзү убада, сөз берүү. Бирок кимдир бирөө менен жолугушууңуз бар болсо, 약속이 있다 деп колдонулат корейчеде. Менин эртең жолугушуум бар. 있어요. 있어요 темасын өткөнбүз, башталгыч формасы 있다 болот. Менин эртең жолугушуум бар. 나는 내일 약속이 있어요. Дагы бир жолу машыгып көрөлүк. 연습 3, эми диалог класс. 영존 씨는 지금 뭐 해요? 영존 айым, азыр эмне кыласыз? 영준 жооп берип атат. 운동하다. Спорт менен машыгуу. Сизден бирөө азыр эмне кыласың десе, мен азыр спорт менен машыгуу десе, күлкүлүү угулат. Мен азыр спорт менен машыгамын деш керек. Ошондо кандай жөндөөлөт? Эстегиле, хада менен бүтсө кандай болот эле? Өзүңүз коюп көрдүңүз, анда жооп 저는 지금 운동해요 болот. Мен азыр спорт менен машыгам. 저는 мен 지금 азыр 운동해요 спорт менен машыгуу. Кийинки сүйлөм. 미소 씨는 영화를 봐요? 미소 мырза кино көрөсүзбү? 봐요 көрөсүзбү? Анан 아니요 돼. жок. 책을 읽다. 책 китеп, китепти окуйм. Мен азыр китеп окуу дебейбиз, китеп окуйм. 저는 지금 책을 읽어요. 이 бул жагык үндүгө кирет, ошондуктан ойо келди. 책을 읽어요. кийинкини карагыла. 여러분 지금 뭐 해요? 여러분 деген бул көпчүлүк адамга кайрылганда, кайрылып атканда айтат. Урматтуу элдер, азыр эмне кыласыңар? Жооп. Өзүңөр бир жооп берип көргүлө, бир этишти алып келип көргүлө. 여러분 деп көпчүлүккө кайрылганда айта берет. Эл болбосо деле, достору болсо деле, коллега болсо деле ушундай кайрылат. 한국어를 공부해요. Ооба да сиздер азыр ушул видеону көрүп сабак окуп атасыздар, же YouTube көрүп атам десеңер, YouTube'를 봐요. YouTube көрүп атам. 마무리 сабакка жыйынтык. Эгерде этиш А же асманда карап турган О болсо, аягына айо келет экен. Наможи моым деп турат. Бул калган үндүүлөр, калган үндүүлөрдүн бардыгына ойо уланат экен. Хада болуп калса хейо болуп калат экен. 운동해요. Жана бул айо ойо мүчөсү учурчак же болбосо кайталанган биздин кыймыл аракетибизди сүрөттөгөндө колдонулат экен. Мисалы, мен окуйм, мен корейче үйрөнөм, мен китеп окуйм, мен спорт менен машыгам деген учурда колдонулат экен. Бардык этиштин аягында да менен мүчөлөр уланат экен, бирок сүйлөп атканда биз аларды алып салабыз дагы.
Мен кино көрүү эмес, кино көрөм деп сүйлөйт экенбиз. Бул сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин.